50 миңге жакын калкы бар Кочкор районунун жашоочулары айыл чарба, мал чарбачылыгы менен күн кечирет. Башка аймактарда эле көйгөй бир социалдык объектилердин жетишсиздиги. Айыл эли мектеп, бала бакча маселесин тез арада чечип берүүнү суранышат. Техникалар жетишпейт. Күзгү себеби айдоолордо ушу кандай маселелери жетишпей элдер кыйналып ар кайсы областтардан чакыртып бегиндерин чаптырышат. Маселелер. Жазгы себелерде үрөн маселеси кыйын болуп барат азыр. Жакшы үрөндөр келбейт. Элдер айдаган жерлеринен ойдогудай үрөн ала алышпайт. Жакшы үрөндөр менен камсыз кылса, мал чарбасы боюнча жакшы ушул асыл тукум букаларды, уйларды алып, ушу койлор асыл тукум жылкылар жагынан немес маселелер, көйгөйлөр көп. Өнүгүү айылдан башталат. Ушул принципти туткан Кыргызстан партиясынын депутаттыкка талапкер Майрамкүл Байтерекова кичи мекени Кочкорго колдон келген жардамын аябайт. Эл аралык донорлордун жардамы менен айылдын социалдык маселелерин чечүү менен алек. Бул чек эмес. Жакынкы жылдары Мантыш айылына шаарчак куруп берүүнү көздөдө. Астыбызда койгон дагы абдан чоң пландарыбыз бар. Ушул сиздер турган жерге дагы азыр проектте тендерге өттү. 1,5 миллион долларлык ушул жерге шаарча салынат. Ушунун ичинде бардыгы бул жекеле Мантыш айылына караштуу эмес. Дегеле ушул биринчи ушул Кара Суу айыл өкмөтүнөн баштаганыбыздын себеби негизи кийин жүрүп ушуну башка районго дагы, негизи өлкө ичинде дагы ушул биринчи Мантыш айылын Кара Суу айыл өкмөтү үлгүлүү айылдардан биринчи кылып көтөрүп чыгаралы деген максатыбыз чоң. Майрамкүл Байтерекова аз сүйлөп көп иш кылгандардын катарында. Ал куруу убадаларды бере бербейт. Муну айылдаштары жакшы билет. Элдин ишенимине, сый урматына татыган инсанды кочкорлуктар жогорку кеңештен көргүзү келет. Ошондуктан баары бир добуштан колдоорун билдиришти. Буга чейин жасап койду бала иштерди. Анан эми силерди айтарым, bir kişidey bolup şu Mayraмкүлдү şaylap ketecek. Andan indile Mayraмкүл iş жасап берет, өзү келип эле. Бул башка депутаттардай алдап кетпейт. Анстели депутат болучу дала иштерди жасады. Кочкор районунан чыккан Кыргызстан партиясынын дагы бир талапкер бар. Көп жылдан бери Тоокен тармагында эмгектенген Айбек Алымжанов. Ал шайлоочуларына өзүнүн программасын айтып берди. Биз туруктуу көмүр ишканалары, туруктуу бир бааны камап келүүбүз. Майдын кымбаттаганына карабай, тетиктердин кымбаттаганына карабай, 1300 сомдон ордунан сатылууда. Калган бияка келген жана кошумча унаалардын кошулуп, ошол жана 3000 сомго чыгып кеткен ошол. Биз мына мен өзүмүздүн айылга жана Кочкордун тегеректеген айылдарына 2,5 миң сомдон эле түшүрүп келүүбүз негизи. Калгандары болсо алып саткандардыкына кичине кошулуп, услугалар кошулуп көбөйүп кетүүдө. Биз ошол баанында туруктуу кармаганга убада бере алам. Экономика саясаттан маанилүү. Кыргызстан партиясы өндүрүшчүлөрдөн, жаратмандардан куралган. Партиянын эл үчүн программасы өлкө экономикасын гана көтөрбөстөн, карапайым калктын турмушун жакшыртат.